İş болып жатабы дейм. İş болады, Yaxşı. Тыз болсаң болды да. Бишкек кандай ана, күн кандай? О, бизде күн бүркө, силерде кандай болуп жатат? Күн алып турат силерде эле. Шо. Күн жылуу эле бирок бизде. Бул айтылуу Зардалы айылынын башчысы Сүйүнбай Убаев. Ал интернет аркылуу Бишкектеги досу менен баарлашып жатат. Интернет тармагына кошулгандан бери Зардалы айылынын эли алыстагы тууган тушканы менен байланышы мүмкүн болуп калды. Сүйүнбай Убаев алыскы айылдагы жалгыз бийлик өкүлү болгондуктан бул байланыш анын жумушуна да пайдалуу экен. Эртелеп айыл аймак башчысы менен WhatsApp аркылуу ишин пландап турат. Бүгүн болсо шаарда өтө турган иш чарага чакырып алды. Болду, шонтип бир бала кылып кошуп койгула. Зардалы интернет тармагына мындан 1 жыл мурда интернет коому фондусу тарабынан АКШнын алмашы программаларынын бүтүрүүчүлөр үчүн гранттык долбоордун колдоосу менен туташтырылган. 1 жыл аралыгында Зардалынын эли интернет байланышына көнө түшкөн. Биринчи кезекте ар бир үй бүлөнүн башка шаарларда, чет өлкөлөрдө жакындары менен байланыш турушуна райондогу медицина кызматкерлерин же бейтаптар үчүн ылдыйкы айылдан унаа чакырууда колдоно баштаган. Айыл башчы болсо райондук жетекчилер менен сүйлөшүп, 2 күн мурда ооруканадан айылдын жашоочуларын кароо үчүн фельдшерди чакырган экен. Урматтуу Зардалы айылынын тургундары, ФАПка фельдшер келди. Бир катар келип кароодон өтүп кеттиңиздер, сиздерден сурамыз. Медицина кызматкери келгенин угуп, эл аздан келе баштады. Райондон келген фельдшер интернет келгенден бери толук бейтаптар менен байланыш түзүлүп, дароо чара көрүүгө шарт түзүлгөнүн белгилейт. Экстремий ситуациялар болуп калат, Баткен областына, Баткен ооруканасына жеткирүү болуп калат тез учурда. Ошондой учурда кабарлап, тууганга же болбосо машина чакырганга ошонучуларда пайдасын тийгизип атат. Анан да интернет келгени биздин жумушту биротоло бир кыйла жеңилдетти десем болот, себеби 1-2 дарылар жетпей калгандыктан ошол 120 километрге барып, ошо 1-2 дары үчүн барып келчүбүз. Азыр болсо интернеттен эле айтып алдырып атабыз ошол дарыларды. Турдугүл үй бүлөсү менен Санкт-Петербургда жашайт. Учурда ал төркүндөп Зардалда жүрөт. Ал 1 жылдан бери ата-энеси менен күн сайын видео аркылуу байланышып келет. Неберелерин көрсөтүп, дегендей ден соолук сурап, ошол күндө эле сүйлөшүп турат. Өзү негизи жолдошумдун ишиге байланыштуу. Негизи биз Санкт-Петербургдабыз. Анан бул жака келгенибизге 2 ай болду. Андан сырткары мессенжерлер жашоочулардын күндөлүк турмушунда да зарыл буюм болуп калды дейт айыл башчы. Карасаңар, мына ал жерде дагы ошол Зардалы деп мына группасы бар. Assalamu alaikum туугандар. Ана ошол сыйлар үйүрү менен 12 экен. Жайлоодон мал издегендер дагы бир эле биздики эмес, башка айылдардан дагы Зардалда адамдар сүрөткө тартат дагы Зардалдагы эгеси жок малдарды. Сүрөткө тартып туруп Зардалы группасына жөнөтүп коет. Анан азыр башка айылдардын группасына жөнөтүп, анан сурагандар дагы көп да, ошол группа аркылуу эле адамдар сыйрын таап, бир эле бизди башка айыл өкмөттөрдөн ham келип жүктөп кетип жатат да. Алыскы айылда интернеттин коюлушу айылдыктардын жашоосун өзгөртүүгө кыйырда таасирин берди. Мисалы интернет жабдууларын кубаттандырууга күн энергиясын колдонгон ыкманы көрүп, жашоочулар айыл көчөлөрүн жарыктандыруу демилгесин көтөрүп чыгыптыр. Көп өтпөй жергиликтүү бийликтин көмөгү менен Зардалынын Борбордук көчөсү толугу менен жарыктандырылган. Иш кышкысын жүргөндүктөн чырактар, тирегичтер, темир түтүктөрдүн баары жөө жалаңдап ташылган. Ошентип алып өтүп кетип жатабыз. Мына үстүдөгүлөрү солнечный, онун үстүдөгү ошол столбанын үстүгө коюла турган темирлер. Бишкектен 1000 чакырымдан ашуун алыста турган Зардалы жолу катаал тоо койнундагы Баткендин эң четки уникалдуу айылдарынын бири. Жылдын жарымы тагыраагы ноябрдын май айына чейин бул айылды дүйнө менен байланыштырган автожол жабылып, эл кооптуу болгон Капчыгай аркылуу жөө жалаңдап каттап жашайт. Суук түшкөндөн бери интернет таратып турган жабдыктарга күн нуру жетишсиз болуп жаттыр. Мындан улам айрым кубаттандыргычтар тез отуруп калып жатат дейт айыл башчы. 1 жыл 3 ай аябай жакшы иштеди. Зардалдагы автоматтык косса дагы уже албай жатат да. Анан азыр биз мана коргон заставасына алдыга келип сүйлөшүп жатабыз. Айыл төрт тарабынан аска тоолор менен курчалып тургандыктан кышкысын күн менен кубат алууда кыйынчылыктар бар.
Мындан улам бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен айыл өкмөт эми шамалдан электр кубатын алууну пландап жатат. Анткени ошол Зардал өрөөнүндө өзү шамал көп. Ал эми ошол шамалдын дагы эң көп ылдамдыктагы соккон шамал ошол Зардал өрөөнүнүн Кара Белес деген ашуусунда байкалат да. Ал жерде орточо шамалдын ылдамдыгы секундасына 12-15 метр секундка жетет. Демек бул толук электр энергиясын алганга жарайт деп айтсак болот да. Эми азыр ушул долбоор болуп дагы бир мындай каржылык колдоолор болуп кала турган болсо, анда толук ошол жерге шамалдын станциясын курса болот жана жанына күн электр станциясын куруп туруп, ошол жакынкы айылдарды камсыздаса болот деп айта алабыз. Интернет Society фонду, кыргызча айтканда интернет коому фондусу, интернеттин элге жеткиликтүү, ачык жана коопсуз болушун жактайт. Уюм адамдардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн техникалык инфраструктураны өнүктүрүү иштерин жасап келет. Фонд алыскы айылдарды интернет тармагына туташтыруу боюнча бир нече долбоорду ишке ашырган. 2018-жылы Чүйдүн суу самыр айылына 1 миллион 800 миңден ашуун сом сарпталган. 2022-жылы Баткендеги Зардалы айылын дүйнөлүк желеге туташтыруу үчүн 700 миң сомдук иштер аткарылган. 2023-жылы Ысык Көл облусуна караштуу Кырчын жайлоосуна интернетти алып баруу үчүн 750 миң сом сарпталган. Алдыда интернет коому фондусу Ысык Көл облусундагы Эңилчек айылын ааламтыргуу кошуу үчүн 9 миллион сомго жакын долбоорду пландап жатат.